бакчыларынан суранабыз. Ошол Казакстанда мындай да. Biz özünün kartoşkası bıçkanda 40 günge karantин kılıp koyup bizden 1 kilogram kartoşka ötpeydi. Özlerinin dıykanları kartoşkalarını satıp jaygaştırıp bütkөндөн кийин эгерде керек болсо анан кийин kartoşka киргизет, керек болбосо киргизбейт. Biz дагы ошол методго өтүшүбүз керек дагы. Ошо Тажикстан менен Өзбекстандын границасын чып эле жаап туруп, мына биздин баткендиктер, лейлектиктер, кадамжайлыктар, токтоголдуктар, оштуктар өндүргөн бардыгын биз өзүбүзгө гана потребление кылып, эмне жетпесе анан кийин киргизишибиз керек. Ага чейин биз менен базарды толук биз өзүбүз контроль кылышыбыз керек. Мына бизде 6 миллион потенциальный покупатель туруп, биз болсо экспорт кылган шашылабыз да. Биз биринчи өзүбүздү толук камсыздайлы. Алма менен, өрүк менен, жүзүм менен туруп, бар жок менен өзүбүздү камсыздайлы. Анан кийин анан башкага ошол экспорт кылгандан анан кийин шашайлы. Биз деген өзүбүздө бышканда картошка. Тажик менен өзбекке 10 сомдон кармада коебуз дагы. Мына эртеге жаз келет, көрөсүңөр. Абдулла бекер айтпаптыр десең. Базарда картошканын килограммы 50 сом, 60 сом болот, ошолордун картошкасы. Олордун картошкасы жегени болбойт. Ал деген мисалы үчүн эгерде өзүн эле күнгө коюп койсоңуздар, ушундай бир калаатты бир жыт чыгарып сасып чирийт да, ошол үчүн страшный. Себеби деген ичи толтура азот, селитра, нитраттар. А биздин картошканы коюп койсоңуздар, байкуш бар уже баягындай ичиндеги влагасы жок болуп катып какпалып калат. Бирок бузулбайт, чирибейт да. Себеби дегенде биздин өзүбүздүкү таза. Ошон үчүн өзүбүздүкүн алгыла. Өзүбүздүн базарга киргенде биринчи өзүбүздүкүн алгыла. Анан жок болсо анан айласы жок башкадыкын алгыла. Мына бизде азыр карасаңыздар Яшкинонун печеньясын токтогулга толтуруп таштаптыр. Яшкинаныкы турат, дагы башка мамлекеттердин Баян Сулуу турат, Рахат турат, Бабаевский турат, Порошенконыкы баягы Рошини турат, конфеттер бар жок турат. Атада конфет жыйылып жатат, эч ким албайт. Биздин комбинат. Барболдун печеньялары шоколадында жыйылып жатат, эч ким албайт. Ол биздики. Эми неге ушундай маркетинг жүргүзбөйсүңөр? Апкел, Барболдукун апкел, атаныкын апкел деп айтып үйрөнгүлө. Анан магазинчи айтат, Россиянын кончок алды, мен ондо ошол Барболдукун апкелишим керек экен дейт да, алып келет. Biz özümüzdün akça bizde kalat. Misal için 1 kilogram kanta alıp göröylü. Misal için Babayevski'ye 1 kilogram 450 soma. Oşo 450 somnun içinde oşol kantın jasalgan sırıyorsunun bağısı, anan oşonun оберткасы, anan oşo ketken рабочий сила, anan oşol jerde oşol Babayevski'de iştegen kempir çaldardın, kişilerдің pensiyası bardığını koşup durup anan keyin beret de bizge. 450 som koşuğa çıkıldı. Biz bolsa ошондо 450 сом бергенибизде ошол жака биз ошол россияндарды багып атабыз, ошолордун экономикасын көтөрүп атабыз, ошол неме. Эгерде ошол биздин өзүбүздүн өндүрүштүгө кала турган болсо акча өзүбүздө айланат, эч жака кетпейт. Бул биздики болот. Ошого туугандарым силерден сураныч, эч качан башка жактын бирдемесин албаңыздар. Ал жактан келсин, Россиядан, Кытайдан, башка мамлекеттерден келсин, техника келсин. Мисалы үчүн Kalk kurgata turgan aparat alıp gelgile, traktör alıp gelgile, teknika alıp gelgile. Know-how, canlı bir emelerde alıp gelgile. Bunu almalarda, misal için kalk kılganda, sonun kıldır içini alıp durup, dışını harçıp durup, bayağını dölke kılıp, kesip bere turgan aparat alıp gelgile. 1 kilogram bayağında kesilip, koğuntilik bolup, kesilgen жақсы kalktın kilası, misal için Avrupa'da 10 euro, 20 eurodan get oda. Mınağı bizden bayağı barbar istep koyup, Tonun karagаты var mı? Oşonun kilogramı Tacikistanda 800 som rubil. Mına жатат, hiç kim terbiyet. Akça jönüne göçöde жатат. Şulardı uyuşturuş gerek de. Şulardı uyuşturursun, bağıt bere turgan bizge başçı gerek. Assalamu alaikum туғандар, assalamu alaikum жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Туғандар, мына Баткен областы боюнча, чек ара боюнча бардык эле кыйкырып атышат да, бул протокол болбойт, бул жарабайт, бул ондой, бул мындай деп. Тугандар, ошол активисттерден суранат элек. Ошону так даанан кыска эл түшүнө турган кылып жазып койгула. Эмне үчүн болбойт? Мисалы үчүн болбойт дей берген менен эл түшүнбөйт ат, эмне үчүн болбойт ат, эмне үчүн болуш керек. Мына ошону так даана жазып коюңуздар. Мындай кылгандын мындай болуп биз утулуп атабыз деп эл түшүнсүн. Силерден сураныч, активисттер, мына ошону түшүнгөн жарандар, адвокаттар, юристтер,
мына жарандык активисттер ошону так дана өзүңөрдүн постуңарды көрсөтүп жазып койгула. Эмне үчүн болбойт? Мына менин кайрылуум ушундай. Мына туугандар, ушул мекен биздики, Кыргызстан деген жер биздики. Башка эч ким биздей күйбөйт мындай жерге. Бул биздин мекенибиз, биздин жерибиз, туугандарым. Мына ушул тоолору, зоолору, ушул бардык көзүбүзгө көрүнүп турган ушул жаратылыштын бардыгы биздики. Могу суулар биздин байлык болот. Эгерде биз өзүбүз ушуну коргобосок, биз ушунун өзүбүз ушул байлыктын баркына жетпесек, Кытайлар менен башка бир улуттар келип туруп бизди коргоп бермек беле биздин жерибизди. Туугандар, мына карасаңыздар, кандай керемет, керемет жаратылыш. Мына ушундай жерде жашап, анан ыркы-тыркыбыз кетип, урушуп, талашып, айнанайындар, биз ушул жаратылыштын балдарыбыз, биз ушул жаратылышты Алла Таала бизге берген. Мына көрдүңүздөрчү, мындай жерди каерден табасыңар да, каерге барасыңар. Биз Швейцария курабыз дейбиз. Биз Швейцария кылышыбыз керек. Биз Швейцарияда жашап атабыз. Биз деген кедейчиликти ушу башыбыздан эле чыгарсак болду. Биз нафсибиз тойсо эле мына биз Швейцарияда болуп калабыз замат деле. Биздин ушул нафсибиз тойбой өлүп атпайбызбы? Мына карагылачы, кандай сонун жаратылыш. Кандай керемет, Мындай жерлер эч жерде жок, айнанайдар. Мына ушул жерлерди бардыгын сактап, кармап, кийинки муунга өткөрүп берүүчү бизбиз. Айнанайын, кыргызым, ойгончу, болду, токтот. Байлыкты көп жыйнай бербегин. Сен ал жыйнаган байлыгың эки поколениядан кийин башка бирөөнүн колуна өтөт. Анан көрөктү созидать этип, элим, жерим үчүн деп, мына ушундай байлыкты кармап, ушул байлыкты өзүбүздүн балдарыбызга, неберелерибизге кыбыра-чыбыра бардыгына ушуну ушул бойдон өткөзүп беришке аракет кылбайлыбы, туугандар? Мына карачы, кандай сонун керемет. Мындай жерди каерден табасың? Жок. Мындай жер эч жерде жок. Жок мындай жер. Мындай суу, мындай суу эч жерде жок. Сен байлык издеп жүрөсүн, жиндиге окшоп, Америкада жүрөсүн, Европада жүрөсүн, Россияда жүрөсүн. Байлык мына ушул байлык. Сен кедей эмессиң, кыргыз, сен байсың. Сенин кедейчилигиң сенин башыңда эле, өзүңдүн башыңда. Ошол башыңды эле тазаласаң кедейчиликтен, сен бай болосуң. Мына саңа Швейцария, мына саңа эң жетишкен, өнүккөн мамлекетте жашап атасың сен. Мына ушул сенин байлыгың, ушул жаратылыш. Сенин байлыгың алтын эмес, сенин байлыгың платина эмес, сенин байлыгың, кыргыздын байлыгы мына ушул жаратылышы. Бардык ушул бийлик төбөлдөр ушуну түшүнүш керек. Кыргыздын байлыгы бул таза жаратылыш. Мына ушул биздин байлыгыбыз. Мына ушул суу биздин байлыгыбыз. Мына ушуларды сактап калыш үчүн биз деген бак отургузуу идеяны колдошубуз керек. Кыргызстанда 2 миллиондон ашык гектар жер бош жатат. Мына ошол жердин бардыгына бак отургуза турган болсок, мына сууларыбыз солубай ага берет, тоолорубуз бузулбай тура берет, балдарыбыз батыр, кыздарыбыз болсо эң тарбия көргөн эне болуп бизге туруп беришет. Мына ошон үчүн бардыгыңыздарды суранамын. Айланайын, кедей болуп калбайсыңар. Силер бак отурсаңар, бай болосуңар. Бардыгыңыздарды эң акыркы тыйыныңарга чейин şu багбанчылыкка салгыла. Мына эң таза вложение. Эң таза.
Мына көрүңүздөрчү, кандай сонун керемет, ушундай рахатты биз эмнеге алмаштырган атабыз, я. Могу көрүңүздөрчү. Кандай сонун керемет. Аллаху акбар. Кандай сонун керемет. Мына ушуну биз кармап калышыбыз керек.